Abdullar arasında sullar var, ullar. Dollar, euro, paçkalap sanağanı, iPhone, kollarında karmağanı, money hırsaç kaşımдар, kımbat bağlı, Armani buyumдар, Dior, Gucci, kollarında sumkararı, Coco Chanel, Fransa ciddanışat, butlarında takıldap, Dolce Gabbana, ozdorunda burkuragan, fu, sigara, Murduralı götürülü asmanga seşet cıldıraş ağlamda özünün kınay cıldız orduna çoçko bolup tuzadı artcağında. Bravo, son молодец. Bravo, çok rahat. Darole Emirdi de uğalı bolbosu ağasına atandaşat da Emirçi. Emirdeki çımın. Çımın, köp çımının görünce şıldım kılıp ağrını, uğru dep kaldı. Ey ahmak ağrı, uğurdamay bolunga gülüm bağırın. Soğuruttum alandan, camaktasın de bildim bağırı. Uçup жүрөсүң beri ağrı dep çımın çımçıp sırap kaldı. Ağrının bolsa işleri köp, avlukmak sanğa saldı. Cıçını lukpay kaldı. Aytor öz işin adı uğlantı. Açımın bolsa boku konup özün uğlantı. Молодец. Чындыгында эле болочоктогу биздин чыгармачыл инсандарыбыз болот экен. Эже эми ушул жаш балдар менен иштеш деле бул оңой эмес, өтө эле оор. Жалпы эле ушул мектептеги бир абалды, акыбалды дагы сүрөттөп айтып берсеңиз. Авал акыбал ушунчалык мен үчүн көнүмүш болуп калды. Эртелеп жан келген окуучуларды анан индивидуально иштеш үчүн тамсил, монолог, диалог жаттагандарды эртерээк чакырам дагы. Алар менен индивидуально кичине иштеп, баары менен иштеп алып, андан кийин основной составты чакырам. Алар келет баардык ошол 60-70 бала чогулганда өзүң элестет биздин класстын ичи кандай болуп калат. Обед учурунда өтө мындай тынчыраак болушат, обед кылып атканда, обед бүтөйүн деп калганда ушундай чурулдашышат, ушунчалык ызычуу. Анын үстүнө мен буларды окутуп атканда бизде аябай мындай катуу тартип жок да. Ээн эркин басып жүрүшөт. Бул жак менен өтүп атсак, бул жакта ээн эркин басышат. Иштегенге убакыт беребиз. Булар өздөрү иштешет, окуяларды түзүп, кааласа жатышат. Мындай кичинекей окуучуларым бисирадан уктап турушат. Кээде ушундай атайын бизде условиялар дагы бар да. Бирок чынын айтканда, бирин көрүп, экинчиси тез өскөнгө жардам берет да. Анан бизде 3 ай окуу, 3 айдан кийин 6 ай практика маалында көп тартылышат. Андан ары кете берсе болот, бирок кетпей жүргөн, 2-3 жылдап кетпей жүргөн окуучуларым да бар. Алардын кетпей жүргөнү өздөрүнө дайыма жана спортсмендер машыккандай, алар дагы дайыма тонуста машыгып тургандагыдай болот. Кайсы учурда киного болобу, сериалга болобу, эме болгондо, кастинг болгондо даяр болушат да баарычы. И бизден келип алып кетип турушат кинолорго, ар кайсы проекттерге. Анан сөзсүз түрдө 2 күндө атымды унутуп калган убакыттар болот. Чарчагандан үйгө баргандан кийин 1 саат эч нерсени укпай, эчтекени карабай үйгө кирип бир сыйра кофе жасап алып, ошо кофени ичип 1 сааттай 40 мүнөттөй унчукпай отуруп эс алам. Тынчтыкты каалап калам да. Анан бир жума өткүчөк деле кайра суббота болгучак деле кайра буларды сагынам, булар мени сагынат, ошентип эле монтип эле өмүр өтүп келатат. Ошондо баягы аптасына бир жолу сабактар өтүлөт. 2 жолу. Суббота, воскресенье. Канча сааттан окуп? 5 сааттан. Себеби дегенде саат азыраак болсо жетишпей калабыз. Анан саат 5-ке, 5:30га чейин калган окуучулар мына азыркыдай мындай монолог, диалогторду жаттаганда, тамсилдерди жаттаганда ошол учурда бөлүп иштеп калам да. Общий состав менен чогуу ошо 4-кө чейин иштейбиз. Эртең мененки 10:30дан 4-кө чейин. Ызылдап калат дедиңиз, жаш балдар менен иштешиш чындыгында эле оор.
Анан баягы мектепке канча жаштан баштап кабыл алынат? Канча жаштан канча? Башында 6 жаштан жогору дечимин, 7 жаштан жогору дечимин. Анан 6 жаштагылар келди, алар деле тилат экен, угат экен, айткан ыкмага көнөт экен. Анда макул 6 жаштан өйдө деп калдым. Анан 4 жаштагы эгиздер келди. Рамзан, анан Раиля деген эгиз бир туугандар, кыз менен уул. Ошолор келгенде, ой жок, буларды окута албайм, булар кичинекей али, укпайт, тил албайт. Мен требовать эткенди айтып бере албайт десем, эже пробный кылып көрүп көрүңүз деди. Тынчыраак отур, Эмирчик. Пробный кылып көрүп көрүңүз деди. Анан эле пробный кылып көрүп, чоңдор менен кичине аралаштырып иштесем эле, тил алып, кадимкидей аткарып, кадимкидей ойноп берип ушинтишти да. Ошондон баштап 4 жаштан жогору алып калдык. Жаш балдар баягы сөздү оңой менен угушпайт эмеспи? Сиз булардын көңүлүн кантип аласыз? Сабак өтүп атканда кандай баягы сабак өтүүнүн кандай ыкмасын тандап алдыңыз эле? Ар кандай, кээде үнүмдү бийик көтөрүп кыйкырып да көрдүм. Анан кийинкиде жакшы бир ыкма таап алдым. Баары аябай чурулдаганда мен акырын сүйлөйм да. Акырын кыла, тихо, десем, мени угуш үчүн тынчып калышат. Анан кээде буларга замечание айтып, булар менен иштеп атсам, тигил жерде отургандар укпай көңүлдү бөлсө, Дастан, мен сабакты өтө берейинби? Баштай берейинби? Я. Ооба дейсиң да? Ооба дейт дегенде, рахмат. Анан ошондо баары тынчып калат. Ошондой ыкмага өтүп алдым. Кээ бирөөнө катуураак айтам, кээ бирөөнө алдап айтам. Бирок баарын жакшы көрөм, баарын бирдей көрөм. Өзүңөр деле азыр бияка студияга киргенде булардын менен учурашканын байкадыңарго, дайыма ушинтип сагынышып, кучакташып, учурашып, кучакташып коштошобуз. Эми балдарды бул тандап алуу кандай тартипте жүрөт? Же баягы баламды берем, окутуп бер дегендин бардыгын эле кабыл алабыз? Жок, бардыгын кабыл ала албайбыз. Кээде ошо баланын көңүлүнө же ата эненин көңүлүнө карап кабыл алып, анан бала да кыйналып, мен да кыйналып калган учурлар болгон да. Анан кийинчерээк ошо 1 жыл, 2 жылдан кийин бир гана шыгы бар, таланты барларды кабыл алып калдык. Аларды тартипке салып, тез өстүргөнгө жакшы болот экен. Ал эми таланты жогорурактар аракет кылган күндө дагы окшошпой калат экен да. Анан бала да кыйналып, чайналып, мен да кыйналып, чайналып калат экенмин. Ошон үчүн бизде собеседование деген процесс бар. Биздин мектепке окуйт элем деп келгендерди адегенде собеседованиядан көрөбүз, текшерип. Ошол жактан анан шыгы бар экенин, дарамети бар экенин көргөндөн кийин анан кабыл алабыз. Кээде окууга өткөндөн 1 жумадан кийин тартылган балдар болуп атат акыркы убакта. Мурда 1 ай, 1,5 ай, 2 айдан кийин гана тартылганга уруксат берчүмүн. Азыркы учурда ушунчалык мындай туаса талант деп коет го, ошондойлор дагы келип, 1 айга жетпей эле 2 жума, 1 жума, 1 ай ушундай эле тартылып кеткен окуучуларым болду да. Мына ушул жайкы мезгилде. Жакшы. Анан баягы сабак өтүүдө өзүңүз эле ошо мугалим катары сабак бересизби же башка дагы бир актерлордун жардамына? Өзүм эле мугалим катары сабак берем. Ортодо болду, жардамчыларым иштеген мыкты актер, актрисалар дагы иштеп, чогуу иштешип жүрдүк. Азыркы тапта жалгыз болуп калдым кайра. Эми дагы ошо өзүмө жардамчы караштырып атам. Бирок өзүм иштейм дегеним, ар бир баланы собеседованиядан кабыл алгандан кийин кимдин кайсы жагын өстүрүш керек, кайсы жагын кичине мынтип тизгиндеш керек, мен өзүм жакшы билем да. Ошон үчүн көп башкаларга мындай доверять этким келбейт да. Анткени ар бири үчүн мен өзүм жоопкерчиликтүүмүн. Өзүм кабыл алып аткандан кийин ар бир окуучуну өзүм дагы карап, тарбиялап, жакшылап тапташым керек. Буларды мен ошо киного даяр кылышым керек. Кудайга шүгүр, ушунча убакыттын ичинде биздин Шайыр студия мектебибиз аябай киношниктердин, кино тармагынын арасында аябай эле оозго алынып, аябай эле жакшы айтылып калды. Кайсы жерге барбайын, кесиптештерим көрүп калса эле, ай баягы сенин балаң менен тартылдым, аябай сонун актер экен, сенин кызың менен тартылдым, аябай мыкты экен дешип, алардын башында ошо тартылып кеткен биздин Амина деген кызыбыз жана Талашта киносунда, Агай сериалында Агайдын кызын ойноду, баласын ойногондо биздин Темирлан, Нурислам деген балам карындашы Аруке менен дагы окуп кетишкен, 8 жаш, анан 4 жаш болчу.
7-4 жаш. Азыр алар чоңоюп калышты, бирок аябай көп кинолорго тартылып, жана Папа с прицепом деген кинодо ошо Аруке деген кызым тартылды, башкы каармандын кызын ойноп, башкы каарман. Нурислам деген балам Салам Европада тартылды, небересин ойноп, аябай андан тышкары да көп эле кинолорго тартылышты. Ушул кинонун негизинде чет мамлекеттерге барып тартылып, мисалы Аруке Дубайга барып тартылып келди. Дагы башка кыздар балдарым бар. 11 жашында келген Осмон деген балам азыр 18ге чыкты. Ал дагы мыкты кинолордо тартылып, көз алдымда чоңоюп, кичинекей баладан жигитке айланды. Айбике деген кызым мына жакында эле Ифрит деген кино тасма чыгып, азыр элдин оозунда уудуу болуп атат го. Ошол Ифритте башкы каармандардын бирин ойноду. Айбике деген кызым Сулайманова. Ошол эле инисин Байтик деген 6-7 жаштагы окуучум ойноду, 6,5 жашта. Ал жигитим ал балам 5 жашта келген, көп кинолорго тартылды. Булар дагы келери менен эле кинолорго тартылып, сериалдарга тартылып үлгүрүп атышат да. Кандай киного тартылдыңар? Кандай киного тартып келдиң? Мурас. Аттарын унутуп калышат да кинолордун, эсинде эмес. Мурас. Разбой 3. Ал сумки. Тартылган жагабы? Оода. Жакшы. Чарчасаң дагы баары бир каалайсың, тартылганды. Эмир, баягы сен клипке тартылдың го? Ошондо эмне деди, сен кантип ыйлатты, айтып берчи. Урушса эле ыйладыңбы? Жок, өзүм ыйладым. Өзүң ыйладыңбы? Бул мыкты актер, өзү ыйлай алат. Өздөрү эле образга кирип ошол жерден эле. Сонун жакшы. Баягы эми ушул клиптерге тартылып атат, кинолорго тартылып атат деп калдыңыз. Ошол баягы тартып аткан режиссерлор, сценаристтер бул өздөрү келип көрүп, карап алып кетишет да, же кандайдыр бир алар менен дагы баягы иштешүүлөр жүрөбү? Ооба, азыр аябай катуу иштешүү болуп атат. Мисалы, атайын келишет, биздин мектепке сабак учурунда келип тандап кетишет кыздар балдарды. Кээде аябай мындай тез табылыш керек болсо, мага байланышка чыгышат. Мен группага жазам, группадан ошол жаш курактагылар, мисалы 10-11-12 жаштагылар керек десе, ошол возрасттагы кыздар балдардын баардыгы ал жака сүрөттөрүн, данныйларын жөнөтүшөт да. Анан тигилер ирге отуруп, анан кастингке чакырышып, ал жактан көрүшүп, анан утверждация этилип чыгышат. Айгеримге дагы ананыраак сөз берет болушум керек. Кинолорго дагы тартылып үлгүрдү, кызыктуу нерселерди Айгерим дагы айтып бере алат буюрса. Анда Айгеримди баягы биз өзүбүздүн экинчи студиябызга жөнөтүп туралы. Ал жерден Айгерим бизге дагы тамсилин айтып, бир кыскача биз менен маек курат болуш керек. Баягы Айгеримдин жөндөмүнө сиз баягы мугалим катары токтолуп кетсеңиз. Өтө тартынчаак кыз эле да, келгенде тартынып, үнү акырын чыгып, бир нерсени айтсам, мен мындай талап кылганда аябай эмоционалдуу кылып, катуу сүйлөп, мындай адамды апкарытып коет экенмин да. Аны кийинчерээк түшүндүм. Ошентип муну дагы апкарытып, неметип алып, анан ар бир окуучу кыздар балдарга тилин тапкандан кийин анан ар ким менен ошо лично ар бири менен, жеке ар бири менен башкача иштешем да. Анан Айгеримдин ошол ачкычын таап алып иштештик. Тамсилди башында жаттап атканда мен каалагандай айтпай, мен көргөзбесем дагы ошону кайра кайталап жасай албай, ачуума тийген учур да болгон. А бирок азыр өткөндө айтса, мен мугалим катары угуп эмес, мен көрүүчү катары угуп баа бердим да. Кызым аябай далалат го, аябай аракет кылган экен. Жакшы. Айгерим, эми биринчи тамсил угалы сизден. Үндүк эже. Сулуулук салонунан келген экен, сулуу сезип, өзүн өзү үндүк эже. Өзүн эмес, үнүн дагы өзгөртүп, сылык, ичке кылып көрктөнтүп, курдаштарына мактанып калды экенен. Кыздар, алтындар, жакындар, мен кече сулуулук салонуна бардым. Акчаны көзүнөчү такыр карабадым. Өзүмдөнчү эч нерсени аябадым. Андан чыгып, өзүм тааныбай калдым. Мына минтип красотка болуп алдым. Эки бетимдин бырыштарын алдырдым. Көздөрүмдүчү чоң кылып тарттырдым. Канаттарымдычы дагы боетуп, ап-аппак ашып кеттим окшойт, аккуудан атак деп
оозун чоюп оштоңдоп, орусча кошуп чоюңдоп, ары бери басты койкоңдоп. Тиги күндүктөрүн оозу ачылып, бири шок болуп, бири каткырып, бири-бирин тыйып, чымчып берип басышты шыбырашып. Ай, бул жинди болуп калганго? Салонго эмес эле чым коргонго барганго? Байкуш, доктор чакырталы, айталы. Байкуш соо болбой калганго? Десе экинчиси. Аккуу имиш. Жаратылыш жараткан да баарыбызды аркандай. Аккууну андай, бизди мындай. Эми бул ким кокуй? Жүрөктү түшүрүп калыптыр го кинодогу ужастай. Жасатса болмок экен анысында. Кичинекей, мээси болсо башында. Рахмат. Молодец. Айгерим, канча жашыңызда келдиңиз бул мектепке? Мен 16 жашымда келдим. Азыр окуп жатканыма уже 1 жыл боюнда калды. Мектеп эмнеси менен жагат? Бул шайыр студиянын өзгөчөлүгү, мен келгенде эле ушул балдардын бири-бирине болгон бир туугандай мамилеси. Мен келгенде тартынып эмес, дароо балдарга көнүп кеттим, себеби балдар ушунчалык бири-бирине колдоо беришет экен. Шайыр эже ушу балдарды адамгерчиликке, жөнөкөйлүккө абдан сонун үйрөтүптүр. Бул школдо жүргөндө мен үйдө жүргөндө атмосферада жүрөбүз, баарыбыз кенен. Ошонусу менен шайыр студия мага абдан жагат. Келечекте ким болгуңуз келет? Келечекте мен Шайыр Касымалиевадай болуп, актриса болуп, ушул кыргыз элинин эсинде кала тургандай роль жараткым келет. Жакшы, рахмат сизге. Рахмат. Шайыр эже, эми ушул келечектеги пландар, максаттарыңыз тууралуу дагы кеп кылсаңыз, бул мектепти бир кандай кылып өркүндөтсөм, эмне кылсам деген ойлоруңуз бар? Бул мектепте өтө таланттуу кыздар, балдар аябай көп да. Кээде бир киного тартылган кызымды көрүп калышса эле, башка компаниядагылар, башка проекттегилер ошол эле кызды тарта беришет да, башкаларды карап. Мындай убара болгулары келишпейби, же болбосо ушул кыз ыңгайлуу деп эле ошол кызды тарта берет, же баланы деле ошентип тарта берет. Мектепте көрүнө элек кыздар, балдарым бар да, өтө таланттуу. Анан 3 жыл бүтүп калды. Ошо 3 жылдан бери аябай кыялым бар эле, балдарга арналган сериал жаралса деп. Орусча айтмакчы, приключенский сериал, фантастикасы менен. Анткени булар тарбия алып атканда ата-энебиз биз дайыма айтабыз, мен сендей кезимде андай кылып окучумун, мен сендей кезимде апама жардам берчүмүн, окат кылчумун, же болбосо мен сендей кезимде эшикке чыгып отун жарчумун деп, балдарым мындай жакшы болсун деп ойлоп, өздөрү андай болбосо деле айта беришет го. Анан ошо сериалда ошондой бир ыкма менен ойлогомда, эме балдар ата-энесинин кичинекей кезине барып калышып, ата-энесинин кандай чоңоюп атканын, кандай жүргөнүн өз көздөрү менен көрүшөт да. Ушундай сценарий менен бир тарбиялык мааниде өтө жакшы бир сериал жаралса деп аябай чуркадым. Көп эле жерге чуркадым, финансирование издедим, колдой турган адамдарды издедим, эч бир чыкпай койду да. Анан 3 жылдын ичинде эле кичинекейирээк балдарым 3 жылдын ичинде эле чоңое түшүштү. Ошентип убакыт өтүп, ошол кыялым орундалбай келет да. Анан ошо байыркы заманга дагы туш болуп калышып, ошол эле азыркы балдар, азыркы замандын балдар кыздары байыркы заманга туш болуп калышып, ошол жакта байыркы кыргыздар, балдар кыздар кандай өскөн, ал жактан кандай терең, маңыздуу, маанилүү, жакшы сапаттарды алып келе алат бул заманга. Бул замандын жакшы кайсы жактары бар, байыркы замандын балдар кыздары кайсыны үйрөнүп, кайсыны өздөрүнүн дээрине тутуп алат, ушундай бир жакшы ойлор менен даалат кылдым элем. Бирок баягы ийгиликтин эрте кечи жок дейт, балким ал кыял деле ишке ашып калар буйруп. Ушул мектепти ачып атканда эмнени максат кылдыңыз эле, эмнени кыялдандыңыз эле? Бүгүнкү күндө ушул мектебиңиз аркылуу ошолор иш жүзүнө аштыбы? Эми аябай деле кыялданбап турмун башында, анткени адегенде 1-2 окуучу келген, бир окуучу келген, окутуп койгунузчу, мен артист болгум келет деп. Ага чейин мастер-класс гана өтчүмүн. Чоңураак кыздар, балдар баягы дикторлукка барат, эме же мастер-класс өтүп бериңиз, же болбосо конкурска катышат элем, мастер-класс өтүп бериңиз дегенде. Анан мектептин жаралышы ушул бир окуучудан болгон да. 10 жаштагы балам келип,
Ислам деген окуучум, ал да 18-ге чыкты. Азыр театралдык окуу жайда окуп жүрөт. Ошол окуучум келип, ага чейин мугалим катары, часовик катары сабак берип калгам. Ал жактан да 3-4 балам, ошо Осмон ошол жактан, Досалиев Осмон ошол жактан келген да. Багдан, Айбике кийинчерээк келди. Ушул окуучулар түптөп беришти да, шайыр студия мектепте. Ушуларга үйрөтүп Кар ханышасын койдук. Биринчи спектаклибиз Кар ханыша болду. Аны менен кадимкидей гастролдодук, мектептерге барып койдук. Абдан жагып, анан мектептерден бизди көрүп, бизге келгендер болду окууга. Ошентип анан мектеп улана баштады. Өсүп кетти. Жакшы. Эми ушул баягы сизден тарбияланып окуп чыккан балдарыңыз менен дагы байланышып турасыз да, жолугушуп, алар менен сүйлөшүп дегендей 7 жыл болду дедиңиз. Албетте, мага конокко келип турушат. Кээ бирөө кетпей 4 жыл, 5 жыл кетпей жүрүштү. Кетпей эле окуп жүрүштү. 4-5 жылдан бери кетишпей койду. Бирок алардын кетпегени жаңы келген окуучу кыздар балдарыма жакшы основа болуп беришти да, негиз болуп беришти. Анткени алардын аткарып атканын, алардын бардык мен берген тапшырмаларды жасап атканын көрүшүп, булар дагы тез өсүштү да. Бул балдардын дагы аябай эмгеги зор да, ошол окуучу кыздар балдарымдын. Алды азыр 4 окуучум Кыргыз драма театрынын алдындагы училищеде окуп жүрөт. Жомарт Азимканов алгачкы сабак, акыркы сабак деген сериалга катышкан балам бар, Жомарт Азимканов. Ошол 2-чи курста окуп атат. Таттыбүй деген кызым 2-чи курста, Милена, анан Мирбек деген окуучум. 4 окуучум 2-чи курс. 1-чи курска дагы 3 окуучум тапшырды. Ислам, Умар, анан Жанетта болуш керек. Чарчап кетти балам. Мейли, эмете берсин. Ошолор окуп атышат. Негизи алдыдагы койгон пландарыбыз дагы жакшы эле. Жөн эле мектеп кылып эле, жөн эле окута бербей, буларды биз практикасын көбүрөөк коштоп турабыз. Мисалы, силерге окшоп монтип телевиденияларга чакырганда сөзсүз түрдө жок дебей барабыз. Андан тышкары радиолорго чакырышат, ал жака барабыз. Андан тышкары атайын бир мероприятиелер болсо, ошо биздин окуучулар сахнага чыгып, филармонияда же башка жактарда мероприятиелер болсо, сахнага чыгып ролдорду аткарган учурларыбыз да бар. Эже эми баягы өзүңүз мугалим катары жаш муунду келечекке тарбиялап аткан устат катары айтсаңыз, бүгүнкү күндөгү биздин актерлор ошол театрдагы, кинодогу деңгээли кандай болуп калды? Мындай биз өзүбүз баягы ойлогон максаттарыбыз ошол андай ишке ашып келатабы? Кандай болуп атат? Ошо жүзү кандай бүгүнкү күндөгү? Бир бетке жооп бериш кыйын болот го, анткени деги эле заман мурунку заман менен салыштырганга түк эле болбой калды да. Техниканын өскөнү дагы биздин көп иштерди жеңилдетсе, бир топ жагынан зыяндык алып келип атат да. Мисалы, жеңилдеткен жагы кино тартканда мурда пленканы проявка кылып келгиче күтүшсө, азыр дароо карап эле жок булду бул болбойт, кайра деп бул жагы жеңил. Ал эми кичине кедергиси тийген жагы актер, актрисалар мурдагыдай жоопкерчиликтүү болбой, өзүнүн билимине, өнөрүнө терең, аябай мындай, кандай десем, жоопкерчиликтүү болбой, үстүртөдөн болгондой болуп калды да, үстүртө ошондой сезилет мага. Жеңил карап, заман оңолгону бизге жеңилдик көбүрөөк болгондуктан өтө орчундуу болбой, мындай үстүртөдөн жеңил болгондой мамиле кылып калышты деп ойлойм да. Кесипке, ролдоруна, текст жаттаган жагынан, ролго кирүү жагынан, кээ бирөөнө текст эрте берсең, ошол келип съемка алдында текстин карап жаттап аткан актер, актрисаларга туш болуп калам да. Наразы болом ичимен, аябай, эмне үчүн үйдөн даярданганга мүмкүнчүлүк болгон жок? Эмне үчүн үйдөн ошол ролду жакшылап электен өткөрүп, бул аял или кыз эмнеге мындай деп атат, эмне үчүн бул кыздын тагдыры мындай болуп атат, эмне үчүн бул жерде мындай болуп атат, ошону иликтеп, изилдеп, кан жанына сиңирип, ошол образга даярданып келиш керек да. Андай болбой эле, ошол жерден келип эле, анан режиссер андай айт, мындай айт десе, ошондой айтып коюп эле жеңил желпи кесиптей болуп калдыбы дейм да кээде.
Бул эми баягы бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрүбүздүн бири болуп атат да. Эми баягы сиздин ушул театрга же киного келген жылдарыңызга дагы бир кайрылалыбы? Кайрылып көрсөк. Мен театрда өсүп чоңоюп калдым да. Театрда өсүп чоңойгондуктан кайра эле бир 4 жыл 5 жыл үйдөн алыс кетип эле анан кайра үйгө кайрылып келген адамдай болдум. Ошол эле апа эжекелер, ошол эле байкелер, актер актрисалар баары эле ошолор болуп, мындай эркек кыз кайра эле үйүнө кайтып келгендей болуп калдым да. Бирок албетте сахнада образдарды жаратуу кыйын эле болду. Анткени кесиптештеримдин бири келет, Шайыр Можер мындай кылып ойно, тиягын тигиндей кыл, экинчиси мындай айтат, үчүнчүсү мындай айтат. Башың айланат, анан режиссер кандай айтса, анан режиссерду угуп ошого аткарасың. Театр мени жакшы эле тарбиялады. Чапкан жерден чапты, тепкен жерден тепти, урган жерден урду, эркелеткен жерден эркелетти. Театрга болгон сүйүүм, жакшы көрүү сезимим эч өзгөрбөйт болуш керек. Бир гана азыр мектебимди көбүрөөк сүйүп, азыркы иштеп аткан студияма көбүрөөк берилип, театрдан оолактадым. Бирок баалуулугу менин жашоомдо дагы эле чоң баада турат да. Ушул чыгармачыл адам болгонуңуз үчүн өкүнбөйсүзбү же? Жок, өкүнбөйм. Анткени Кудайым мени ушул өнөр менен жараткандан кийин ошол өнөрдү канчалык деңгээлде мен элге арнай алдым, ошону гана ойлойм да. Өкүнбөйм эч убакта, анткени бир топ ролдор менен кээ бир көрүүчүлөргө таасир берип, мындай кылбаш керек экен, же болбосо мындай болду деп ошону ишенип мени менен кошо жашап, кошо ыйлап, же болбосо кошо күлүп жашашты. Демек, айтайын деген автордун ою, киношниктердин ою, актерлордун ою толук кандуу жетти. Демек, жасаган эмгегим элге өттү деп баа берем да. Анан азыр деле мисалы такыр эле өкүнбөйм деп айтканым, мындай кыздар балдарга болгон ошол алган өнөрдү ушунча жылдан бери топтогон багажды чачып буларга арнап берип атам. Демек, аябай маңыздуу, жакшы жашоо жашап атам да, өкүнбөйм. Баягы сизди студияга чакырардын алдында бир өзүм дагы интернеттерди карап, баягы сиздин маектериңизди бир аз угуп, окуп көрдүм. Ошондо бир айткан экенсиз, ырбачынын бир ызгаардуу шамалында, көлдүн жээгинде мен балалыгым өттү депчи. Чыгармачыл адамдардын баласы болсоңуз дагы, баягы ошол учурда доктор болууну кыялданган экенсиз. Ал дагы болгон болсо. Андан эмнеге эле баягы кайра эле чыгармачылыкка келип калдыңыз? Доктор болууну кыялданган эмесмин. Мени апам көндүрдү. Артистка болсоң, элдин алдындагы артистка болушуң керек, орто саарда жүрбөшүң керек, элдин аягында калбашың керек. Анын үчүн аябай жакшы талантың болуш керек. Талантың болбой аткандан кийин орто саарда каласың. Андай актер актрисалар аябай көп, кереги жок деди. Анан чын эле талантың жок болуп калса, апам айткандай туура болуп калабы, мейли мында медик болсо медик болоюн деп, анан 10-ду бүткөндөн кийин мединститутка тапшырам деп лаборантка болуп иштеп калдым да. Лаборантка болуп иштеп калып, 1 жыл иштегенден кийин эле айнып калдым аяктан. Себеби баары мен каалагандай, мен ойлогондой эмес экен. Жанагындай кан же болбосо аркы берки болгонду мен көп кабыл ала албайт экенмин, коркот экенмин. Ошонун негизинде эме болот экен. Эмирчик тартсаң тияка бара кой, апаңа барып кел, бара кой. Сыртка жөнөп калбай, бир аз ыңгайсыз болуп кетти. Рахмат силерге. Ошол, анан ошонун негизинде кичине мындай айныдым кайрачы. Анан ошол иштеп жүргөндө эле бир күнү келсем, жумуштан чыгып келатсам, жарыя туруптур. Москва шаарында Шепкин атындагы жогорку билимдүү окуу жайга актер актрисалар кабыл алынат деп. Аны окугандан кийин бала кездеги оорум кайра козголду да. Ошону келип эле апам айтып, анан мейлиң эми тапшырып көр, өтсөң өттүң, өтпөсөң жок деди. Анан тапшырып көрүп эле ошондон 3 турдан өтүп кетип, анан Москвага барып окуп калбадым да. Ошол ойдон эле артист болуп калдым анан. Бүгүнкү күндө дагы баягы жаш балдарды тарбиялап жатып, ошол кездеги окутуу кандай болгон,
бүгүнкү күндө кандай, анан сиз ошол учурдагы ыкманы да колдонсоңуз керек. Албетте, эгер ал ыкманы мен колдонбой турган болсом, анда буларды окутуп, буларды 3 айдын ичинде тарбиялап чыгара албайт элем да. Ошол Москвадан окуп келген билимдин методикасын мен 4 жылда окусам, мен 3 айга ошол методиканы батырдым. Балдарга ылайыктап. Ошол билим алган методикамды балдарга ылайыктап 3 айга батырып жасап, ошонун негизинде окуучуларым азыр мына артист болуп чыгып атышат да, актер, актриса болуп чыгып атышат, кинолорго тартылып атышат, элден жакшы пикир бата алып, пикир угуп атышат да. Оңой болгон жок, башында кыйналдым кичине, ошол методиканы ыктай албай. 4 жылдагы материалды 3 айга батырыш дегеле. Бирок мага жеңилдик кылган бул ушул кичинекей балдар кыздардын тез кабыл алып, тез отдача кылганында болду да. Анан жеке методика болуп калды меники. Ошол 3 айга бөлдүм анан. Биринчи сабакта кандай болот, экинчи сабакта кандай болот, анан экинчи айга өткөндө эмне болот, үчүнчү айда биз эмне кылышыбыз керек. Ошонун баары өткөндөн кийин кээ бирөө баттакшалат, кээ бирөө болсо 3 айдан кийин анан барып мындай жуурулуп туура жакшы негизге келип калат. Ар бир окуучунуку ар башка да. Бирок бири-бирин көргөн жакшы да. Бири-бирин көргөндөн кийин эле, мисалы, бул кичинекей эмирим байкесине чымынды берсем, тамсилде, ал жаттап атса, бул кошо жаттап алган. Чочколорду болсо башка окуучуга бергем, алар жаттап атса, булар угуп атып, булар жаттап алып, булар айтып калышты да. Мындайча айтканда, башкаларга бергенде башкалар таасирленет дагы, анан алар дагы ошондой өнөрлөрүн көргөзөт. Бул жака бүгүн трагический монолог алып келген жокпуз. Трагедиялык монолог айткан бир кызым бар. Апасынан 3 жыл мурун айрылып калган монолог. Мен өзүм жазгам. Анан 3-4 кызым айтат ал монологду. Анан өздөрү да ыйлап, көрүүчүлөрдү да ыйлатышат да. Баягы мектептин тарбиялап жатып, ушуларга сабак берип жатып, бир мындай отчеттук бир эме өткөрүп турасыздар. Кайерде болот алар? Биздики дайыма ошол экзамен деп койчубуз. Башында алгач экзамендерибиз биздики чоң шаан шөкөт менен өтчү. Абдан белгилүү актер, актрисаларды чакырчубуз, сертификатты тапшыруу аземи. Анын алдында биздики мини представление болчу да, концерт өңдөнгөн. Ошол балдар түзгөн окуялардан спектакль сыяктуу коюлуп, анан артынан ырчы кыз, бийчи кыздар балдарым, инструмент ойногон кыздар балдарым концерт беришчү. Кадимкидей билет сатып, кадимкидей көрүүчүлөр келип, кадимкидей сахнада өткөрчүбүз. Кийинчерээк 3-4 сабагыбыз ачык сабак катары өтүп атат. Болгон ошол балдар түзгөн, чогулап түзгөн окуяларыбыздан этюдтарды спектакль өңдөнтүп, башынан аягына чейин көргөзөбүз. Андан кийин эле сертификат вручать этилип, кичине бийлеп, чайпай ичип эле тарап калдык да. Бул жагы уюштуруу жагынан мага жеңилдик болуп калды. Себеби мурдагы уюштуруп жүргөндө жардамчыларым жардам берчү албетте, бирок жоопкерчилик аябай көбүрөөк болор эле да. Анан уюштуруу жагынан дагы көбүрөөк убакыт кетет. Балдардын саны аз болчу, мисалы 40-50 бала. Баарын башын бириктирип аны жасаш оңоюраак болчу. Азыр 80-90 бала, алардын баарын бириктирип жасаш өтө кыйын. Бирин катыштырып, бирин катыштырбай койсоң, балдар таарынат, ата-энеси таарынат. Эмне үчүн менин балам ойнобойт, эмне үчүн менин кызым ойнобойт деген окуялар болот. Ошонун негизинде ачык сабак бизге ыңгайлуу болуп калды да кийинчерээк. Ачык сабакта баары катышат, баары көрүнөт, баарына баа берилет. Анан бүткөндөн кийин сертификат тапшырылат. Кайра эле театр менен бир кино тармагына кайрылалычы. Сиз театрда дагы эмгектенип көрдүңүз, театрдын сахнасында да болдуңуз, кинодо да болдуңуз. Эң алгачкы киноңуз бул бетме-бет экен, 21 жашыңызда тартылган экенсиз. Ошол кездеги баягы 21 жаш деген бул жаш эле да, бир топ эле жаш. Кандайча тартылып калдыңыз? Ошол жердеги бир түйшүктөрдү, ошол учурдагы бир көз ирмемдерди эстеп өтсөңүз.
Түйшүктөр өтө оор болду, бирок мен кесибимди өтө сүйгөндүктөн анан Айтматов аганын чыгармасында башкы каарманды ойноо бул өтө чоң жоопкерчилик болгондуктан анан мен ушул образды ийине жеткире алам деген ишеним жан дүйнөмдүн түпкүрүндө болгондуктан аябай аракет кылып бүтүндөй өзүмдү эми 100% бере албасам дагы 90% берип образды жаратканга далаат кылгам да. Ошондуктан кыйынчылык, түйшүк, үшүп калганыбыз, ачка калганыбыз, түнкү съемкалар же таңкы съемкалар аябай оор акыбалдарга кабылбасам дагы баарын 21 жаштагы жаш кыз болсом да баарын көтөрө билдим да, көтөрө алдым. Ошончолук күч кубат болду менде. Анан бекер болбоптур, анткени 3-4 кинофестивалдарга катышканда аялдын мыкты образы деген наамга татыктуу болдум. Чыңгыз агабыз өзү келип өзү куттуктап жакшы сөздөрүн ыйгарган. Бул өзүнчө эле мындай кандай десем эстен кеткис жашоомдун бир сонун убактары да. Театрга канча, өмүрүңүздүн канча жылын, канча убактысын театрга арнадыңыз? Баары эле 85-жылды бүтүп келгенде эле театрга кирип, ошондон эмгектенип, мына 2 жыл мурун пенсияга чыгып кетип атканда кеттим театрдан, болбосо күнү түнү ошол театр экинчи үйүм болду да. Баардык эле ролдо образ жаратсаңыз керек эле көптүгүндө. Же өзүңүздө кандайдыр бир мындай бир ой же күйүт деп коебузбу, ушундай калып калды. Мен ушул нерсени жаратсам болмок, жок. Эми жашыраак кезде, кичине мындан бир канча жылдар мурунураак кезде ошондой ойлор болду. Кап муну ойносом жакшы болмок, тигини ойносом жакшы болмок деген ойлор болду албетте. Азыр болсо буйрук да, Кудай мага ошол кезде, ошол жашта, ошол куракта эмнелерди буйруган болсо, демек баары ошол убакытка чегерилген, буйрук болгон. Ойнобой калгандар демек буйруган эмес деген чечимге келгем да. Ошондуктан каалаган, эңсеген образдарды убагында жаш курак туш болгон учурларда жакшы эле жаратып алдым. 40 жашта жаш кызды ойногон баарына эле туш боло бербейт болуш керек. Жаш кыздарды да ойнодум да. Мисалы 38ге чыкканда эле, 40 жашка чыкканда эле, жок, 38дерде го дейм. Курманжандын жаш кези 14 жаштагы кызды ойнодум, мисалы сахнада. Анан 55 жашымда пенсияга кеттим. Ошол 30дун ар жак бери жак 40ка чейинки убактарда Айты туулган түндө спектаклинде Зубаржаттын образын жараттым эле. Анан пенсияга кетип атканда Өмүрбек Израилов Акыйкетти ойноп, мен Зубаржатты ойноп, кичинекей үзүндү элге тартууладык. Ошол эле костюмумду кийип, ошол эле өтүгүм, ошол эле чач, ошол эле тебетейлер кийдим. Эч бир өзгөрбөптүрмүн. Ошол кездеги кийимдеримди батып, жакшы убакытты мындай эсиме салып, өзүмдө бир сыйра жыргап алгам ошол күндөрү. Театрда кимдер менен роль жараттыңыз? Баягы ошол кездеги баягы эмелерди, мындан бир 10 жыл мурунку же 15 жыл мурунку, балким 20 жыл мурунку театр эме адамдарды, актер актрисаларды бүгүнкү күндө бир өзгөчө бир даңазалап сөз кылат эмеспизби? Ошолор менен ойногонуна бай сыймыктанышат эмеспи көпчүлүгү? Сиз кимдердин жанында отуруп, ошолор менен чогуу партнер болуп бир роль жараттыңыз? Албетте эми дөбө шаалар деп айталы, сахнанын дөбө шаалары. Саитбек Жумадылов менен партнер болдук. Туздуу чөл деген спектакльде башкы каарманды жараткан Саитбек агайыбыз. Мен болсом ошол жерде Дарика деген жаш актрисанын образын жаратып, чогуу бир сахнада ойногонбуз. Бул эстен кеткис нерсе. Агайдан көп тарбия таалим алдым. Ал агай айтып жасабаса, мен анын аткарып же иштеп аткан репетициядагы учурларын өзүм баамдап, карап, наблюдать этип жүрүп. Анан Сайра Күмүшалиева апа менен аябай эле көп партнер болдук, бир топ болдук партнер. Андан тышкары Бакен эже менен иштешпей калдым, бирок Бакен эже менен бир топко мындай жакшы мамиледе болуп жүрдүк. Биздин үйгө конокко келип, үйдө отуруп, ушинтип көп тарбия таалимин айтып, кызыктуу окуяларын айтып берип, ушундай жакшы маектешчү. Мени мындай жаш кыз деп мындай
түртүп же болбосо мындай кенедей кыз эми дегендей мамиле кылчу эмес да. Кадимки эле профессионалдуу актриса менен маектешкендей маектешчү. Жакшынакай бир көйнөгүн мага белекке берген бакен эже. Мен билеригимди белекке берген бакен эжеге. Ошентип экөөбүз мындай кесиптеш катары мамиледе болчубуз да, аябай жакшы. Анан кийинчерээк Дүйшөнбай Дөбөтов агалар менен бир топко Мукамбет Токтобаев ага, ал эми кинодо дагы кайталангыс актер, сахнада да кайталангыс актер эле. Ал киши менен дагы партнер болуп, Дарыкүл Күйкөева эжекени көрүп калдым. Ал кезде бирок актриса болчу эмесмин, бирок эжемдин ошо иштеген ыкмаларын көрүп калдым. Бернарда Альбанын үйү деген спектакльде башкы каарманды ойнор эле. Аябай таасирленчүмүн ошо эжени. Мен кулисанын бер жагында туруп көрчүмүн да дайыма. Мектепте окуп жүргөн кезим, тестияр болуп чоңоюп калган кезим эле. Мындайча айтканда, сахна дүйнөсү, театр мага жашоомдун калыптанышына, кесибимдин бекемделишине, тарбия таалим алуу жагына өтө эле чоң таасирин берди да, театр дүйнөсү. Театрдан кеткениңизге аз эле убакыт болсо дагы бат-баттан эле каттап турсаңыз керек. Албетте спектакльдерди барып көрүп турам. Азыркы кесиптештерим ойноп аткан образдар, спектакльдерден таасирленем. Бир спектакльди 3 жолу барып көрдүм. Мындай өзгөчө спектакль болуптур. Эртештүк. Комедия жаатында, бирок ошол комедия аркылуу биздин замандагы болуп аткан бир топ нерселерди азыркы заманга шайкеш келтирип туруп коюшкан экен. Мага абдан жакты. Ошо жаккандан негизи бир спектакльди бир эле барып көрөм. Анда санда эле экинчи жолу барып көрүп калбасам, экинчи состав ойногондо. Биринчи состав анан экинчи состав деп коет. Ошондой болбосо, 3 жолу уда мындай спектакльди көрүшүм ушу акыркы жылдан бери биринчи жолу дейм. Өтө жакканынан, актер актрисалар мыкты ойногонунан, коюучу режиссер Арнис мыкты койгонунан мага ынанды. Аябай эле неберелеримди алып бардым, жакындарымды алып бардым, көргүлө көрүп койгула деп чогуу барып көрдүк. Бүгүнкү күндөгү биздин театр дейинчи, кыргыз театры эмнеден аксайбыз эже? Бизге эмне жетпей атат? Же баягы жакшы эле абалдабы? Жакшы, эми жетпеген заман илгертен эле болчу. Жетпеген жашоо, жетпеген нерсе илгертен эле болчу. Жок, эмени айтып атам да, же баягы чыгармачылыктагычы? Ошо айтып атам мен да, ошону илгертен эле бар эле, азыр деле андай нерсе бар. Бирок илгери режиссерлор, мыкты режиссерлор көп эле. Азыркы учурда мен иштеп жүргөндө, азыр иштебей калгандан кийинки айта албайм. Мен иштеп жүргөн кезде режиссер жаатынан кичине аксап жүргөнбүз. Бирок Марат Козукеев деген мыкты инсан, мыкты актер, мыкты режиссер болуп, мыкты өлбөс спектакльдерди жаратып кетти. Ошондой деңгээлдеги, ошондой терең билимдүү, ошончолук кыраакы режиссерлор көбүрөөк болсо, ойной турган актерлор аябай көп. Мейли комедия болобу, мейли трагедия, мейли драма, тим элечи ичинен кайнап сыртка төгүлүп турган актер актрисалар аябай көп да. Улуу муунда да, орто муун, жаш муунда режиссерлор дагы ошондой көп болуп, ар бир суусап турган актер актрисага курагына жараша керектүү образдарды ыйгарса, театр дүйнөсү өзгөчө ачылып, өзгөчө көрүүчүлөргө кызыктуу болор беле деп ойлойм да. Эми сиздин баягы сценарист катары иштеп келатканыңызды дагы билебиз, жана жогоруда дагы айтып өттүңүз. Буга чейин дагы бир толук метраждуу көркөм тасмада дагы сценарист катары баягы жаздыңыз эле. Андан кийин кандай болду бул жаатта? Кыскаларга жазып, кыска метраждууларды көрүп жүрөбүз. Мисалы, полнометражный кинодон 3 жазылган, 2 полкада турат, бирөө ишке ашты, Махаббат тасмасы. Ал тартылды, андан кийин Операция О деген кинокомедия жазылган, ал полкада турат, балким бага ачылса бир болбосо бир жарык көрүп калар. Анан дагы 2 жаштын сүйүүсүнө арналган аты жок сценарий турат, жаш бала, жаш жигитке арналган, аябай кызыктуу. Ошол 2 полкада турат. Ал эми кыска метраждуу тасмадан, калп айтпасам, 30тан ашуун кино тасма тартылды, кыска метраждуу.
баягы сценарий жазып атканда көбүнчө эмнеге көңүл бурасыз? Сценарий жазып атканда баягы эмнени бергенге далалаттанасыз? Эми бизде азыркы Шырдак медиа мен иштеп аткан жерде темаларды талкуулайбыз. Азыркы учурда көйгөйлүү эмне темалар болуп атат, болгон окуялар барбы, ошол болгон окуялардын окуядагы инсандар менен жолугабыз, сүйлөшөбүз. Анан учундуу нерсесин айтып берсе, ошол сценарийдин нугун түзөт да. Анан калганын көркөмдөп толуктап жазабыз да. Көбүнчө биздики болгон окуялардан алынат. Болгон окуялардан, мисалы, көз жумуп калган болсо, болгон окуяда кайтыш болуп кеткен болсо, кинодо биз өзгөртөбүз. Кайтыш кылбайбыз балким. Же болбосо ушундай албетте ошол окуя ээлери менен сүйлөшүп туруп да. Көп эле ушундай учурлар болот. Кээде кичинекей эле бир көчөдөгү бараткан диалог, бирөөлөрдүн бири-бири менен сүйлөшкөн бир окуядан отталкиваться этип калам. Кээде үйдө бирөөлөр менен сүйлөшүп, эме кылып отуруп, ошол адамдын кылык жоругу, мисалы, мага келген адамдын кылык жоругу же бир нерселери мага жагып калса, мен аны эсиме тутуп коем да. Анан кийин сценарий жазганда ошону образ кылып чыгарам. Мындайча айтканда аябай кызыктуу дүйнө, өзүмө жагат. Элдин арасынан топтоптор эле кайра элге көрсөтүп. Ооба, ошондой. Баягы мааниси да тереңдетилиби, тарбиялык жакшы. Айтайын деген ою. Көрүүчүлөргө биздин айтайын деген оюбуз эмне? Эмнени кылышыбыз керек, эмнени кылбашыбыз керек? Көйгөйгө түшүп калсак, ал жерден кантип чыгышыбыз керек? Эрди катындын мамилесинде кандай позиция туура болуш керек? Ошол жакка дагы мындай маани берип жазган сценарийлерибиз бар. Балдарды тарбиялоодо ата-эненин мамилеси кандай, балдардын көз карашы кандай? Ар кайсы ошо биздин социалдык коомдо көйгөйлүү болуп аткан темаларга кайрылганга аракет кылабыз, же болбосо унут калган темаларга кайрылганга аракет кылабыз. Мисалы, бир кемпирди көрүп калгам. Убактыбыз барбы? Кичинекей окуя. Өзүм жашаган жерде кыш болобу, күз болобу, жаз, жай болобу, 90дон ашкан кемпирби же ушул курактуу баса албайт, таяк менен басат, аябай кыбырап, акырын мынтип басат да, мынтип. Анан 40тан ашкан, 40тардагы баласы дайыма ошо апасынын жанында жүрөт да. Таң эртең менен 6да болобу, же болбосо кечке маал болобу, күгүм киргиче ошо апасын бастырып сейилдетет. Кээде балконго чыкканда көрүп калам, кээде жумуштан келатканда көрүп калам, ушинтип көрүп калчумун да. Анан байкуш кемпир кичине минтип келип тыныгып турат, таягы бар, баласы биягынан кармап жүрөт, тыныгып турат, баласы жанында, 40тагы киши жанында турат, эки жакты карап, элди карап коюп, бир да жолу мындай тажаганы, же болбосо мындай деп мындай жини келгени, нааразы болгон көзүнөн көрбөйсүң да, жүзүнөн, баланын ошол жигиттин жүзүнөн чыдамкайлуулукту, апасын караган, баалаган адамдын жүзүн көрөсүң да. Анан аябай таң калдым да, бир ай наблюдать еттим. Анан Шырдак медиа ал кезде чайкана ТВ болчубуз. Барып айттым да, мен ушундай нерсе байкадым. Ошо апасын караган жигит жөнүндө жазгым келип атат мен деп, анан окуяны ойдон чыгардык. Ошолордон алдым, бирок ойдон чыгардык да. Апасын баласы кандай карайт? 40тардагы бала кадимкидей эркек жигит, кадимкидей беш бармак салып, кадимкидей камыр жууруп, кадимкидей кесип, апасы ошону жегиси келет, ошон үчүн болбосо готовый лапшадан деле бышырып берет эле да, жок, апасын жакшы көргөндүктөн ошентип жасайт. Апасын туалетке тургусу келсе, туалетке алып барып кайра жаткырат. Анан бир күн апасы ыйлап айтат да, балам, мени ушу карылар үйүнө эле алып барып койчу, кыйналып кеттиң, үй бүлөң да кайра кайтып келсин, ушу менин айыман кетип калды келинчегиң, балаң экөө эле турат да. Анан деп эметкенден анан апасы айтат, ой, баласы айтат, жок апа, мен өзүмдү ойлобойм, өзүмдүн жашоомду азыр ойлогон жокмун, мен сизди ойлойм, мен сизди эч убакта өлүп баратсам да сизди карылар үйүнө алып барбайм деп. Анан экөө ушинтип эметип, анан аягында апасы кетет тияка. Баш кинонун башында ошо менин тайынем ырдаган жакшы ыр бар эле да. Кызыл бир кызыл көрпөнүн
кызыл козунун көрпөсү эле мойдай, кыз да болсо бир үйдүн эркеси эле мойдай деп ырдаар эле да, кол машинеси менен отуруп алып, кара козунун көрпөсү эле мойдай, кара кыз болсом да бир үйдүн эркеси эле мойдай деп ушинтип ырдачу. Ошону ошол апага ырдатып, Кеңеш эжекебиз актриса, Чүс театрында иштеген эжекебиз бар. Ошол эжекебизге ырдатып, ошол кинону тарттык да. Өтө бир өзгөчө кино тасма болду. Айтайын деген оюбуз, элге кайрылган, балдарына, уулдарына, кыздарына кайрылган, улгайган ата эненин атынан кайрылган жакшы тасма болду да. Рахмат эже. Бизде баягы саналуу эле секундтар калды. Көпчүлүк койдум, э? Жок, жакшы, эң сонун баягы. Анан ушу көрөрмандарга эми бир 20 секунддук кайрылуу жасап өтүңүз. Эми көрөрмандар бул тасманы сөзсүз түрдө ошо маданият жагына жан дүйнөсү оогон, театр дүйнөсүн кандайдыр бир ушул кооздуктуу, маданияттуулукту баалаган, барктаган көрүүчүлөр көрүп атат болуш керек. Көрүүчүлөргө сөзсүз түрдө ачык асман каалайм. Негизи илгери бизде айтып калчу, бөөдө кырсыктан Кудай сактасын, аман калтырсын деп. Жалпы элим бөөдө кырсыктан аман болсун, тилегиңиз тегиз болсун. Силердин көрсөтүүгө дагы өтө мындай өркүндөөнү каалайм. Жамаатка рахмат. Рахмат, баягы убактыңыздарды бөлүп берип, атайын келип бир маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сиз болсо эже табылбай эле мындан ары дагы жаш келечек муунду баягы алдыга чыгармачылыкка тарбиялап эле жүрө бериңиз. Рахмат. Ден соолукта болуңуз эже. Рахмат. Жана биздин студиябызга бат-баттан эле жакшы жаңылыктарыңыз менен келип туруңуз. Чакырсаңар келем. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна келип жетти. Кийинки эфирлерден кездешкенче саламатта туруңуздар.